Assalamu alaikum dostlar. 23 noyabr 2022 yıl Çalават шаарынын центріндебіз. Гималай турук жайы. Бул болсо Ашурова көчөсү экен. Мындай бардакты карагыла. Мына высоковольтный линия. Куда кетип аткан зымдардын түгү бош болуш керек. Жана берилбеш керек жеке менчикке. Себеби бир күнү бул высоковольтный линия үзүлүп, ушул жердеги жашаган адамдарды күйгүзүп коюшу мүмкүн, жөн өлтүрүпчү. Бир карасаңыздар, сплош и ряд дейт орустарчы. Баары высоковольтный линиянын түгүндө капиталдык курулуш кылып, дарбаза дуалдарын тосолгон. Андан да күлкү десек, и смех и грех дегендей, кыжынды келтире турган нерсени карагыла. Мына столба чоң, высоковольтный. Бирок мындай үйдүн ичинде калып калган. Дуал мындай тосулган. Бул ушундай бир единичный случай десек жок. Бул мындай нормал нерсе экен бул көчө үчүнчү. Бийликтин фактори реакция кыла турган болсо айтып коеюн. Ооба, бул азыркы бийликтин күнөөсү эмес, сөзсүз түрдө. Мурдакы бийлик берип ташаган. Бирок бул маселени чечиш керек да. Карасаңар, не деген бардак. Ортодо высоковольтный үйлөр курчап алган. Бул ушундай да бардак болобу? Көчө тупик экен. Ушуну көчөп өткөн. Мынаны карагыла. Чоң столба бирөөнүн ичинде турат. Ошого Çalават шаары мэриясы, ЖПВС да, кайсы Министерство энергетики дейбизби? Ошого бир реакция кылып болчу. Бул не деген бардак, а? Африка мамлекеттеринде жүргөндөй эле болот.